Урматтуу абитуриент, сиз билим берүү жана элим министрлигинин 2020 чекит edu.chekit.gov chekit.kg абитуриент онлайн порталына катталып, Ош мамлекеттик университетине окууга өткөндөн кийин документтерди тапшыруу үчүн университеттин Ошку абитуриент тиркемесин пайдаланыңыз. Ош мамлекеттик университетине документ тапшыруу үчүн кантип катталуу керек? Урматтуу абитуриенттер, Ош мамлекеттик университетинин факультеттерине жана колледждерине катталуу үчүн Play Market'тен Ошку абитуриент тиркемесин көчүрүп, кол телефонуңузга орнотуңуз. Тиркемени ишке киргизгениңизде биринчи бет ачылат. Алгач өзүңүзгө жаңы электрондук почта, email жана сыр сөз түзүп алыңыз. Андан кийин каттоо бөлүгү ачылат. Катталуу учурунда өзүңүз тууралуу так маалыматтарды киргизип, түзүү баскычын басыңыз. Ошмуга арыз жөнөтүү үчүн арыз калтыруу баскычын басып кириңиз. Андан кийин өзүңүз каалаган факультет же колледжди тандаңыз. Факультет же колледжди тандап алгандан кийин тиешелүү багытты тандаңыз. Кийинки бетте адистиктер бөлүгү ачылат. Адистикке басуу менен сизге арыздын формасы берилет. Бул форманы кылдатык менен так толтуруңуз. Толтурулган форманы текшерип жөнөтүү баскычын басыңыз. Тиркемеде сиз калтырган арыз тууралуу маалымат пайда болот. Сиздин арыз университет тарабынан текшерилет. Акырында сиздин арыз кабыл алынгандыгы тууралуу маалымат чыгат. Сиз Ош мамлекеттик университетинде билим алуу үчүн катталдыңыз.